Өзүңөргө белгилүү болгондой, бүгүн сапта турганыбыздын алгачкы максаты 2005 жылы 25 июнунда кабыл алынган номер 82 мыйзамды аткаруунун алкагында турабыз. Бул мыйзам бирдиктүү укук бузууларды алдын алуу күнү болуп саналат. Бүгүн жалпы областын аймагында бул ушундай иш-мареке өтүп жатат. Губернаторубуз Узарбек Хазиевичтин колдоосу менен, министрибиз Кашкар Астахановичтин колдоосу менен бүгүнкү күндө элди тейлөө, жалпы калктагы социалдык болобу, укук бузуулук болобу маселелерди жер-жеринде тейлеп, чечип, кабыл алуу максатта турабыз. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү күндө криминогендик абалын кыскача сиздерге айтып бере турган болсом, 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча бул үчүн баарыбыз күйүп иштешибиз керек. Коомдук жайдагы кылмыштуулук, жаш өспүрүмдөр менен катышкан кылмыштуулук, алар тарапка катталган кылмыштуулук өсүп кеткен, урматтуу кесиптештер. Ошондуктан буну алдын алып, айрыкча жаш өспүрүмдөрдү биз таалим тарбияга чакырышыбыз керек. Бул келечек, бул генофонд. Ал эми ушу жерде катарда турган бүт мекеме ишканалардын өкүлдөрүн, ички иштер орган кызматкерлерин бүгүн чын ыхластан ар бир жарандын үйүнө кирип, жер-жеринде социалдык болобу, башка маселе болобу толук кандуу угуп чечип беришке аракет кылышыбыз керек. Ушуга чакырмакчымын мен сиздерди. Ал эми дагы белгилей кете турган нерсе, 2018 жылдын жыйынтыгы менен Ички иштер министрликтин кезектеги коллегия отурумунда Ош областтык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы бүгүнкү күндө биринчи орунда алып отурабыз. Ички иштер орган кызматкерлери жана сиздер буга толук кандуу салымыңыздар бар. Ыраазычылык билдирип, рахмат айтып коймокчумун. Дагы бир жолу бүгүнкү алдын алуу профилактика күнүнүн мазмуну ар бир жарандын, ар бир үйгө кирип биздин жашоочунун жер-жерде маселесин угуп чечишке аракет кылышыбыз керек. Рахмат көңүл буруп турганыңыздарга. Ички иштер министрлигинин жана башкармалыктын буйруктарын жеткирүү үчүн сөз милиционер лейтенанты Амираевге берилет. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин сыйлоо жөнүндө буйругу 2019 жылдын 14 январь 15 буйрук. Коомдук тартипти сактоодо жана кылмыштуулук менен күрөшүүдө кесиптик чеберчилик менен иш алып барууну жакшыртууга насаатчылык кылып, ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө кошкон зор салымдары үчүн буйрук кыламын. Сыйлансын Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ардак медалы менен Түйшеев Акун, Ош облусунун ички иштер органдарынын ардагери. Сакалды сурап, мен атайын ошо аксакалды Министр милициянын генерал-майору Жумшалиев. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын сүйлөө жөнүндө буйругу 2019 жылдын 28 январь номер 59. Коомдук тартипти сактоодо жана кылмыштуулук менен күрөшүүдө кесиптик чеберчилик менен иш алып барууну жаш кызматкерлерге насаатчылык кылып, ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө кошкон зор салымдары үчүн буйрук кыламын. Сыйлансын Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ардак грамотасы менен Төлөнбаев Исмаил Белекевич, Карагулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн ардагерлер кеңешинин төрагасы. Полковник Нурдинов.